БНК май куюучу бекеттерине байланыштуу териштирүүлөр кайрадан жандана турган болууда. Башында мурдагы президенттин тонуулуу Максим Бакиевке таандык болгон май куюучу жай улутташтырылгандан кийин 35 миллион долларга аукционго коюлган. Бишкек нефть компаниясы менен Бишкек Ойл компаниялары катышып, ачык аукциондон Бишкек нефти компаниясы утуп алган. Бирок жеңишке жетишкен тарап аны сатып алуудан баш тартып, Бишкек Ойлго түртө салган. Бишкек Ойл да жооп берүүнү кечеңдеткен соң жеке тараптарга арзыбаган акчага сатылып кеткен. Ошол учурда 36 миллион долларга биздин бюджет акча албай калган. Эмне үчүн биздин ошол фонддо иштегендер ушундай ишке барган? Эмне үчүн мамлекетке акча түшүрбөй бир адамга 36 миллионду берип койгон? Биз мына ар күнү чет элден акча сурап, жалдырап ошо менен жашап атабыз. Ошол жокто ушунчалык көп акчалар мамлекетке түшпөй, бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп атат. Кийинчерээк май куюучу жайлар түйүнүн сатып алган адам Бишкек нефти компаниясынын башкы директорунун орун басары Кайрат Курбанов экени белгилүү болду. Мындан улам алар компанияны арзыбаган акчага сатып алуу үчүн аукционду атайлап үзгүлтүккө учураткан деген шектенүүлөр айтыла баштаган. Сатып алган тарап болсо компанияны кайрадан россиялык ишкерлерге 39 миллион долларга сатканы белгилүү болду. Ортодо Кайрат Курбанов 36 миллион доллар пайдага туйтунган. Бул иштерге Ата Мекен фракциясынын өкүлдөрүнүн да тиешеси бар деген кептер тарады. Себеби ошол кезде экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетти дал ушул фракциядан дайындалган депутат жетектеп турган. Ал эми Бишкек нефти компаниясынын жетекчиси Александр Ниязов KG номерлүү Сайдылла Нушановдун депутаттык унаасын тээп жүргөнүнө күбө болгондор бар. Жок, менин машинем бардыгы мине берет да. Мисалы, менин үйүмө канча адамдар келет, канча адамдар менен мамилем бар. Анан ошолордун баары эле менен долядо болуп калбайт да сөз. Мен ачык айтып коеюн, мен эч ким менен бүгүнкү күндө эч жерде долямда жок, тиешемде жок. Не только ал, башка нерсе менен дагы. Азырынча бул ишке тиешелүү делген адамдар бул фактыларды төгүнгө чыгарып келет. Мындан улам укук коргоо органдары териштирүүгө тийиш дешет депутаттар. Парламенттеги бюджет жана финансы боюнча комитеттин өкүлдөрү БНК май куюучу жайларынын сатылышы боюнча материалдарды укук коргоо органдарына жана эсептөө палатасына жөнөтмөй болушту. Ошо фонд госимущества, тендер уюштургандар, ушунун баарын билип жасашат да. Ошон үчүн кээ бир нерсенин баасын түшүрүп коюп, же болбосо эки компания катыштырып коюп, же болбосо компанияларды жок кылып, тендерди жокко чыгарып коюп, анан өздөрүнүн компаниясы өткөнүн адат болгон да. Мен оюм ушу бара ушунун баары бизде жоюлат болуш керек. Себеби деген ушу коррупция менен күрөшүү кайсы убакта болбосо ошонун баарын анализдеп чыгып, эгерде ошондо чиновниктер деген кол салса казнага, ошондо туура эмес иштерди кылса алар да жоопко бериш керек да. Кыңыр ишке катыштыгы бар делген адамдар май куюучу жайлар тармагын сатуу мыйзамдуу жүргөн деп ишендирүүгө аракеттенип жатышат. Эми бул ишке укук коргоо органдары гана чекит коюшу керек. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.